Assalamu алейкум, урматтуу кыргыз элим, момун мусулман туугандар. Мынакей биз Акниет Аманат коомдук фонд негизи эле мен дайым айтып келем, өлкөбүздө, мекенибизде чыныгы муктаждар менен, чыныгы жүрөгү мээримге толгон кайрымдуу инсандардын ортосунда татыктуу көпүр болуп берсе экен деп ушул фонд түптөлгөн. Буйруса ушул биз Индияда жүргөн кезде бизге кайрылуу түшкөн жапжаш бир үй бүлөнүн 12 жыл зарлап күткөн кызы болгон 2,5 жашта сейрек кездешүүчү аплазия деген ооруга чалдыккан. Татынайым деген карындашыбыздын ата энеси кайрылган. Бул кызыбызга октябрь эмес, ноябрдын аяктарында демилге көтөрүп чыкканбыз. Телевидениялар менен келип, коомчулукка видео аркылуу алып чыгып, демилге көтөрүп чыкканбыз. Декабрче өзүңүздөрдө билгендей эле Оштон баштап Бишкекке чейин кайрымдуулук марафондорду өткөрдүк. Bir ay жакшы аракеттер болду. Буйруса мынакей жалпысынан кайрымдуу берешен кыргыз элимдин берген аманаты Татынайымдын атасына күнүмкүсү күн отчеттук негизинде тапшырылып атты. Өзүңүздөр көрүп аттыңыздар. Бирок бүгүнкү күндө биз Индияга чыга элекпиз. Эмнеге? Анткени Татынайымдын донор болуп берүүчү бир тууган агасы, жалгыз агасы бар эле. Ошол агасы донорлукка жарабай калды. Анан бүгүнкү күндө дагы биз бир донорго жиберип, ошонун анализин күтүп атабыз. Буюрса бир жакшы үмүт менен, жакшы ниет менен бир анализди күтүп атабыз. Ошол анализ келип калган болсо, ошо күтүп атканыбыз биз ойлогондой болуп калса, Кудай буйрса Индияга чыгып кетебиз иншалла. Сурап аткандарга жооп айтып атам. Аябай көптөгөн инсандар сурап атат. Татынайым эмне болду? Каражаты эмне жетишпей атабы эле же кандай деп. Туугандар, мекендештер, каражат жетишти деп мен айта албайм. Анткени бүгүнкү күндө донору жок болуп атат. Эгер донору бар болгондо каражат балким жетип калар, балким жетпей калар эле. Бул боор эмес экен. Эгер боор болгондо биз боор маселеси менен жүргөндүктөн боордуку ачык айкын эле билинип турат. А бул костный мост деп коет. Аплазия деген ооруга чалдыккан, өзүңүздөр жакшы билесиздер. Бул өтө риск операция болуп атат, өтө риск болуп атат. Кудай сактасын, аман эсен карындашыбызды, жапжаш наристебизди аман эсен Алла таалам мекенине кайтарган болсун. Аман эсен операциядан чыгып кайтып келген болсун. Мен жалпы жардам берген инсандарга ушунчалык терең ыраазычылыгымды билдирем. Марафонго ар бир инсан келип жардам берип атты. Россияда Татынайымдын тагасы, тагасынын аты катылаганбы? Абасынын аты ким деген? Өмүрали Мырзаев деген бир тууганыбызга катталган Сбербанк картага колуңуздардан келген салымыңыздарды кошуп аттыңыздар. Бардык жиберген аманатыңыздар атасына келип түштү. 200 канча түштү? 312 миң рубль акча, 312 миң рубль акча Сбербанк картасынан Татынайымдын атасына келип түштү. Андан башка кече 364 миң сом өзүнүн Татынайымдын жердеш агалары жалпы Оштон баштап Жалалатка чейин өздөрү аракет кылып мечит ар жерлерде чогултуп 364 миң акча жыйнашып бизди чакырып отчеттук негизде аны тапшырды. Андан мурун мен дагы бир нерсени айтып кетпесем болбойт. Мени айтпа деген негизи мен айтып кетем. Мен Бишкекте жүргөн кезде мага байланышты бизге мындай айтканда тууганыбыз болот. Мен тууганым мактап атасың деп ойлобоңуздар. Бирок ошол тууганыбыздын жакындарында иштеп аткан менмин деген кыйындар бар. Менмин деген чиренип жүргөн инсандар бар. Мен ошолорго үлгү катары айтып коеюн. Бир досу менен келип Чубак деген Жалалатта келечекте эмгектенишет. Келип $1000 акчасын мынакей биз жок эле колуна тапшырып берип кетти. Чубак деген мырза келип Алланын ыраазычылыгы үчүн деп досу менен келип туруп, кечинде келип туруп, эч ким көрбөй эле койсун биздин бергенибизди деп туруп тапшырып кетти. Бизге байланышып медер кайсыл жака кимге жардам берип койсок болот деп. Мына ушундай инсандар көп болсун мекендештер. Мен дайым айтып келем. Үлгү алыңыздар ошондой инсандардан. Үлгү алыңыздар туугандар. Мен буну үлгү катары айтып атам сиздерге. Ошондуктан сиздердин ар бир берген ыхсаныңыздар буйруса дарегинде чогулуп турат. Донор чечилген маалда Кудай буйруса жөнөйбүз. Мен толук буларга акча жетти деп айта албайм, анткени азыр донор маселеси жок. И экинчиден бул кыз айтып атат, эгерде донор болсо дутат 25 миңден 28 миң долларга чейин пакет эле, операция эле ошончо кетет дутат донор болсо. Эгер донору жок болсо дутат 35 миңден 40 миң долларга чейин пакетке төлөп каласыңар дутат. Бул пакет дегени операцияга гана төлөнөт. Андан сырткары
Булар ал жерге баргандан кийин 100 күн жашайт. Боор боюнча инсандар 1 ай жашаган болсо, булар 100 күн турат операциядан кийин. Лечение улам тапшырып, кыз качан өзүнө жакшы болуп келгенге чейин ал жакта кармашат, жакшы болуп андан кийин андан кое берет. Ошондуктан туугандар туура түшүнүңүздөр. 100 күндүн ичинде ал жерде расходу бар, жатаканасы бар, жеп ичкени бар, дары-дармеги бар. Ошолордун маселеси толук жетишпегендиктен биз жөнөй элекпиз Индияга. Туура түшүнүңүздөр. Бирок сиздердин берген аманатыңыздардын өздөрүнүн дарегинде барып Индияга биз болгону врачтардын өзү менен кезиктирип, өздөрүнө жолуктуруп, өздөрүнө сүйлөштүрүп, Кудай буйруса иншалла аракетибизди кылып, операциядан чыкканга чейин турабыз иншалла. Калганын мына өздөрү акча колдорунда болот, өздөрү тапшырып, өздөрү төлөп дегендей турат. Эч кандай бул жерде күмөн болбосун. Менин эмгегим болгону, менин бул жолдо жасап жүргөн жумушум болгону көпүрө мекендештер. Мен кылып атам, мен кыйратып атам эмес. Биз жөн гана көпүрө туугандар. Ушул инсандар, ушул кыйналгандар жакшы болуп кетсе экен деген гана ой. Мен сом үчүн эмес туугандар, ар бириңиздер ойлоп түшүнүп алыңыздар. Биздин Акниет Аманат коомдук фонд эч жерден сом үчүн жумуштаган эмес, сом үчүн кызмат кылган эмес. Бир гана Алланын расулу үчүн, соо үчүн кызматтабыз туугандар. Кудайга шүгүр, өзүбүздүн тирилигибиз, өзүбүздүн жумушубуз, өзүбүздүкү жетет мындай айтканда. Кудай өзү сактасын ушундай ооруп аткан инсандардан, биз кара курсагыбызды тойгузгандан Кудай өзү сактасын. Ушул жумуш менен өзүбүздү баккандан Кудай өзү сактасын. Ошондуктан мен ушуну бөлүшүп кетейин дедим. Алардын сиздер түшүндүңүздөр, өзүңүздөр байланышып атасыздар, мисалы ал жакта врачтар менен деле мисалы буйруса эртең анализи Кудай кааласа аман эсен жакшы биз ойлогондой болуп келсе, Индияга жөнөйбүз. Азыр сурап аткан инсандарга, жолдошага, чолсо межеке өзүңүз айтып кетсеңиз, сиздерге деле жазып туруп аткандыр. Тынбай эмне деп атат, канчаны жөнөйсүңөр, кандай болуп атат деп. Же жөн эле акча жыйнап алдыңарбы, чын эле өзү ооруп атабы деген ойлор болот да кээ бир инсандардачы. Ошону сиздер бияка бөлүшүп койсоңуздар айтып. Эжеке өзүңүз айтып. Сен сөзүңдө жан бар. Бизге деле кайрылып сурагандар болуп атат. Дагы эле кетпедиңерби, каражат жетишсиз болуп атабы, канча деп атат, 30 000 доллар деп атыңар эле, жетиптир деп атышат го деген деп кайрылгандар өтө көп болуп атат. Өзүбүздүн айылда деле сурап атышат. Мен бардыгына эле жооп айтып келип атам. Кызымга донор түшпөй калды, агасы экөөнүн анализи бирдей чыкпай калды. Айла жок, бардык нерсе Алланын колунда экен. Кудай кааласа, эми донордун анализи келип калса, буюрса, жакын күндөрдө сапарга чыгабыз деп турабыз. Албетте биринчиден Алланын колунда экен мындай иштер бардыгы. Бирок элден айланса болот экен, ушундай жакшы мырза жигиттерден айланса болот экен берешен. Ошондой мээримдүү инсандардын кол кабышы менен Кудайга шүгүр сапарга чыгабыз деп аттанып турабыз буюрса. Ушул оорукчан бир эле менин кызым эмес, жумурай журттагы оорукчандар элден ушундай берешен мырза жигиттердин, деги эле боорукер-аналардын жардамы менен кайрамына жарык жашоого жанданганы турат. Бүттүн кыргыз эле элим эмес, мусулман бир туугандар, Россияда жүргөндөр бардыгыңыздарга чын жүрөгүмдөн, ак дилимден ыраазычылыгымды билдирем. Кудай кааласа, жакшылык күндөрдө Индиядан кайра келгенде дагы ушундай чыгып сиздерге ыраазычылыгымызды сөзсүз айтабыз деген жакшы ниеттен. Рахмат барыңыздарга. Иншалла кыжалат болбой туруңуздар, сөзсүз жакшы болуп келесиздер. Жолдошага буйруса сөзсүз жакшы болуп келебиз. Кыргыз элин күтүп атат. Татынайымды канчалаган инсандар көзүнө жаш алып көрдүңүз Бишкекте, Ош жеринде канчалаган инсандар бул жактан да сурашып күтүп атат. Кудай буйруса сөзсүз жакшы болуп келет. Татынайым, сени бул жакта эжелериң, агаларың дайым сурап атат. Сонун болуп жакшы болуп келесиң, буйруса иншалла. Ушул күндөр, ушул жакшы болуп келген күндөрдү Аллах таала насип эткен болсун туугандар. Кудайым буйруп калса, ушул кызыбыз аман эсен операциядан чыгып, мекенге кайтып келген сиздер менен жалпыбызды биргеликте жолуктурганды Аллах таалам насип эткен болсун туугандар. Баарыңыздарга чоң рахмат туугандар. Негизгиси биз ыраазычылыгыбызды сөзүбүз менен ар бириңиздерге жеткире албайбыз, айта албайбыз. Ыраазычылыкты туугандар бир гана жараткан Аллах берген болсун. Рахмат. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Алла разы болсун.